Кемел башын жерге салып көпкө отурду. Төрт тарабы муздак дубал, темир тосмолор, күрс-күрс жөтөлгөн кылмышкерлер. Ал түрмөгө биринчи жолу отуруп жаткан жок. Кайра түрмөгө кесилгенине деле кабатыр болгон жок. Анан эмне кылсын? Анын билген көргөн башка жашоосу жок эле. Баса апакесине билдирип коюусу керек эмес беле? Ал бир кагаз алды да мындай деп жаза салды. Апакем, менин алтын апам. Ден соолугуңуз жакшыбы? Апа, мен баягы эле түрмөдөмүн. Шартың болсо, келип кетчи. Көрүшкөнчө. Арадан канча күндөр өтсө да катка жооп келген жок. Кемел кайра дагы бир кат жазып жөнөттү. Күттү. Жумалап күттү. Жооп жок. Эркиндиктеги тааныштарынан сураса да, алар да жарытып жооп айта алышкан жок. Албетте, менден баары тажашканда. Акыры апакем да тажады көрүнөт. Ооба, курортко кеткенсип кайра эле түрмөгө түшүп жатсам, тажабай анан канчысын. Кылмыштын артынан кылмыш, тынч жашоо жок. Акыры менден жанындай көргөн апам дагы чарчады көрүнөт. Бир кезде аялым, балам менден кетип калышты эле. Жок, тескерисинче мен алардан кетип калганмын. Мага ушундай мыйзамсыз ээн баш жашоо жагып туруп албадыбы? Болуптур. Жашоо улана берет. Түрмө деген түрмө. Бул жер бырылдап, ыйлап отура турган жер эмес. Буйрса, баардыгы жакшы болот. Кейбе, Кемел, болгону башыңды көтөр. Ошентип, жашоонун агымы менен өтүп жаткан күндөрдүн биринде Кемелге кат келди. Кызык, бул кимден болду экен? Апамдын кол жазмасына такыр окшойт. Кемел катты этият ачты да окуй баштады. Кандайсың, Кемел? Ден соолугуң жакшыбы? Биз жакшы жатабыз, эжең жакшы жүрөт. Жээндериң ар кимиси өз түйшүгү менен. Көпкө сага кат жаза албай калдык. Кемел, апабыз өтүп кетти. Кайрат кыл. Бул дүйнөгө бир келмек бар, анан бир кетмек бар тура. Кайгырган менен апабызды кайрып ала албайбыз. Кайрат кыл эми. Кемелдин алдынан жер көчүп кеткендей болду. Жүрөгүндөгү эң аялуу, эң кымбат нерсесин тарттырып жибергендей ачуу чаңырды. Ал эми гана энесине болгон сезимин туйгандай болду. Кандай гана жер көтөрө алгыс кылмышкер болсо да, аны аяп, анын көзүнүн кареги менен тең айланып, сүйүп турган жалгыз ушул апакеси эмес беле? Кемел жалгыз ушул апакесине гана керек болчу бул сур дүйнөдө. Ушул жашоонун эмне кереги бар? Ушулда жашообу? Баягы эле бузулган жашоо, түрмө, уруш талаш, мушташ, баш аламан жашоо. Мындай жашоонун кимге кереги бар? Бозоргон, мерез жашоо. Арманымды угар жалгыз кишим, апам дагы өлүп тынды. Чындыгында жашагым келбейт. Жашоодон тажадым. Ушунчалык тажадым. Кемел келечегин элестете алган жок. Караңгы, күңүрт, баягы эле кайталанган кылмыштуулук, кайра эле түрмө. Бул жолку мөөнөтү кыска болсо да, эркиндикке чыккан биринчи эле күнү эстен таңгыча ичип, ичиндеги ызасын, бугун, жаалын бирөөнүн чыгарып, кайра эле түрмөгө кайтаарын билип турду. Эч нерсе өзгөрбөйт. Өзгөртө да албайм. Анткени мен башкача жашаганды билбейм. Билбейм. Башкача жашоону көргөн да эмесмин. Болду, жетишет. Бүгүн мен бул жашоого
чекит коем. Ооба, чекит коем. Ошо менен бардыгы бүтөт. Ал кран менен иштечү. Имараттын бийик жерине кран менен жетип алып, бийиктен секирмек болду. Жашоого ошентип чекит кое турган болду. Анын тилегине каршы ал күнү аны башка жумушка жөнөтүштү. Кемел бир күн бою ойлуу жүрдү. Баягы башкаларды шылдыңдагандан ырахат алчу Кемел жок. Бүт жашоосу көз алдынан өттү. Аялы менен таанышкан күндөр, үйлөнүү тою, тунуулду болгону, баары жашоосундагы болуп өткөн баардык бактылуу күндөрүн эстеди. Ошол маалда жанына бакыт келип калды. Аны Кемел жактырчу эмес, адам катары да саначу эмес. Ал Кудайга ишенген адам болчу. Кемел, эмне болду сага? Сен бүгүн башкачасың го? Эмне башкачасың? Ишиң болбосунчу. Бакыт көтөрүмдүүлүгү жана өжөрлүгү жагынан бул түрмөдөгүлөрдүн эч кимисин алдыга чыгарчу эмес. Кемелдин орой мамилесине кабагын чытып да койбостон сөзүн улантты. Эгер билсең, Кемел, Кудай сени сүйөт. Бардык учурда ал сени менен. Бакыт, болду сайрабай, жоголчу ар көздөй. Жоголбочу болсоң азыр берчи. Бакыт кетенчиктеп арыраак барды да кайрылып мындай деди. Мейли, бирок сен үчүн сыйынып турсам болобу? Сыйынсаң сыйын, сыйынбасаң кой. Андан көрө мени жайыма коюп, өз ишиңди кылчы. Кемелди мээсин жеген ойлор тынчтык бербей жатты. Жашоосунда болуп өткөн кырсыктар, кайгылар, кылмыштар үчүн өзүнөн башка баарын күнөөлөдү, баарын. Жада калса апасын да жекиди. Апакебай, жок дегенде мени күтө турсаң болот эле да. Мен чыгып баргандан кийин деле өлгөнгө жетчү элең да. Эмнеге? Эмнеге сен дагы мени таштап кеттиң? Ошол маалда Кемелдин акылына бир ой кылт этти. Мүмкүн чындап эле Кудай бардыр. Мейли. Эмнеси болсо дагы мен ага эртең бара турганымды айтып коеюнчу. Кемел жатак менен дубалдын ортосундагы кууш өткөөлгө тизелеп отурду. Эмнеге тизелей калганын да түшүнгөн жок. Болгону кинолордон ушинтип тизелеп алышканын көргөн. Эмне айтаарын да билген жок. Бир топко үнсүз отурду. Өзү билбеген, тааныбаган, белгисиз Кудай жөнүндө ойлонду. Жонунда бир оор жүк тургандай, ошол жүк менен кошо жерге кирип кетчүдөй абалда турду. Эртең ошол жүктү сезбей калаарын, биротоло кутулаарын ойлогондо көзүнөн жаш кетти. Кудай, мени кабыл ал. Мен эртең сага барайын деп чечтим. Мени ушул турган турпатым менен кабыл ала көрсөң экен. Мен мына болгон жүргөн турганым ушундай. Кудай, мен чын эле башкача боло албай койдум. Башкача болгонду дагы билбейт экенмин. О, Кудай. Мен чынында киши өлтүргүчмүн. Мен уурумун. Мен кылбаган кылмыш калган жок. Керек болсо, өз энемдин өлүмүн дагы мен тездеттим. Ооба. Ал менин айымдан өлдү. Ошого мен камкор жеткирбедимби? Энем мен жөнүндө ойлонуп атып жан берди го. Кудай, кечире алсаң, мени кечире көр. Мен башкача боло албайм. Мына ушундай. Мен эртең бул дүйнө менен коштошуп сага барам. Кудай, мени кабыл алсаң экен.
килейген, чымыр денелүү, 38 жаш курагындагы жап-жаш сүрдүү киши жаш балача солкулдап ыйлап жатты. Кемел көп кыйлады. Акылына келген сөздөрдүн баарын айтты. Акыры ал ордунан турду да жан дүйнөсүндө бир өзгөрүүнү байкады. Баяганы басып турган оор жүк жок болуп кетиптир. Ал жеңилдеп, жүрөгү тынчтанып калыптыр. Эркиндикке чыккандай бир башкача кубаныч ээлеп турду Кемелди. Ал жатакты көздөй басканда маңдайынан жанагы Бакыт чыкты. Бакыт. Бакыт, токтосоң. Бакыт, билесиңби? Мен азыр эле сенин кудайың менен сүйлөштүм. Кантип сүйлөшкөнүн, эмне дегенин баарын төкпөй чачпай Бакытка айтып берди. О, жакшы болгон турбайбы? Кудай сени кечирди анда. Кечирди дейсиңби? Сен чынында анык келе соосуң. Кантип мени Кудай кечире алмак эле? Менин ким экенимди билесиңби? Жок. Чын эле, Кудай сени кечирди. Сенин башың чынында соо эмес. Эмне деген кылмыштар мойнумда экенин билесиңби? Жок. Угуп турсаң, Ыйсаны айкашкан жыгачка керишкенде, аны менен кошо 2 кылмышкерди да керишкен. Ошондо кылмышкерлердин бири ага: "Ыйса, өзүңдүн падышачылыгыңа барганда мени эстей көр" деп кайрылган. Ошондо Ыйса кылмышкерге: "Бүгүн сен мени менен бейиште болосуң" деген. Ишен, Кемел, сенин да күнөөлөрүңдү Ыйса кечирди. Кемелдин бакырайган көздөрү чоңое түшүп, жүзүнө кубанч уялады. Бакыт айткан сөздөргө ишенди. Кантип, кандайча, каяктан келди бул ишеним, өзү да түшүнө алган жок. Бирок чын эле тирүү Кудай бар экенине, ал Кудай Кемелди кечиргенине ишенди. Баягы өз жанын кыюу тууралуу ой жок болуп кетти. Актай таза барактан жаңы жашоо башталгандай, өзгөчө бир тазалык, өзгөчө бир сергүү келди. Жашоого болгон көз караш таптакыр өзгөрдү. Өмүрүндө биринчи жолу табиятка суктанды. Өмүрүндө биринчи жолу күндүн жылуу илебинен рахат алды. Чөптүн жашыл экенин, асмандын көк экенин көрдү. Ага чейин баары боз түстө эле. Баары күңүрт, жарыгы жок, кунарсыз эле. Көп жылдар өттү. Кемел мөөнөт аяктап үйүнө кайтты. Керемет жолдор менен аны мурдагы жашоосу артта калып, жаңы, кылмыш аралашпаган Кудайдын жетегиндеги жашоосу башталды. Жаратканга чексиз мактоолор болсун. Чын эле Кудай кудуреттүү Кудай экен. Бул нерсенин баардыгы чын эле мүмкүн эмес болчу. Үй бүлөмдү 14 жыл көргөн эмесмин. Аялым менен уулум мага кайра кайтып келишет деген ой менин акылыма дагы келчү эмес. Бирок чынында Ыйса Теңирим мага түбөлүк өмүр деле эмес, бактылуу жашоомду кайрадан кайтарып берди. Мен кайрадан төрөлгөндөй болдум. Мен бул дүйнөдөгү эң бактылуу адаммын.